Красавчик, ай, красавица. Чоң рахмат. Дайыма эле ушундай Ошко келгенде башкача толкундан болот. Неге дегенде өзүм Ош шаарында коюлуп атканда элимдин ою мен үчүн аябай важный деп койбоймбу? Неге дегенде бул жерде важныйлыгы апам отурат бул жерде. Апа, туруп койсоңуз. Бул жерде мен ийгиликтериме ушул бар жокко жетишкениме мен апама терең таазим этем. Неге дегенде ушул апам колдобосо бул нерсе болбойт эле. Андан сырткары Сапар акеме пахта дебейби? Ыраазычылык билдирем. Эми мындай айтканда азыр мындай семейный отурабыз да, ошого мындай эле сүйлөй берейин, официальный болбой эле. Ошого андан сырткары Эркин байкеге чоң рахмат сизге. Сизге дагы чоң рахмат. Эмнеге дегенде ошол талантты алып чыгып элге көрсөткөн дагы чоң искусство да. Анан кийин Кудайым буйруса мындан да жакшы кинолор жаратабыз деген үмүттөбүз. Иншаллах буйруса. Анан путевкаларды унутпагыла дебейби? Чоң рахмат. Молодец, Назик. Анан кинодогу эң стерва мындай кайын сиңдиси, ол жака коюңуздар. Биздин Акмана Исабаева, ол жагылар микрофон берейин. Акманада кимиз бар жерде? Саламатсыздарбы? Урматтуу команда, премьерага менен куттуктайм. Бул кинонун артында чоң эмгектер, чоң нервтер, чоң акчалар жатат дейбизби? Кино жакты деген ойдон барыңыз жактыбы? Тамак алып кетсең. Барыңыздарга рахмат. Келгениңиздер үчүн. Ошо, ийгилик. Молодец. Бир топ жылдар мурун негизи Сапар Сайназаров агабызды кинодо актер катары көргөн болсок, жакынкы жылдар ушул режиссерлук тарапта, кино жаатында көп эмгектерин көрүп келатабыз. Ошол бүгүнкү кинобуздун супергелиндер киносунун режиссеру Сапар Сайназаровго микрофон берейин. Эгер эмгеги жаккан болсо ушул кишибизге чындап алаганыңыздар катуураак жаап коюңуздар. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум туугандар, котмандуу кечиңиздер менен. Чоң рахмат алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге. Кинону көрдүңүздөр. Сиздер жактан айтылган ар кандай сын пикирлерге угууга даярбыз. Бирок карга дагы баласын аппагын дейт. Бул кино биз үчүн, бул биздин балабыз. Биз үчүн бул аппак дегендей. Анан мен биринчиден ушул командама чоң рахмат айткым келет. Себеби мен жалгыз өзүм эчтеке кыла албайм. Ушул команда болсо мен мындай кино жаралмак эмес да. Ушул команда бар, ушул кино жаралып турат. Ушул команда бир чоң бир кол жаап койсоңуздар. Анан биздин эки актрисабыз, Динка Акманай, ушулардын ата-энесине чоң рахмат. Себеби биз менен Бишкекке барып 1 ай жашап, бизге ишенип жөнөткөнүңүздөргө чоң рахмат. Дагы бир жолу рахмат келип бергениңиздерге чоң рахмат. Сапар капаста бер. Айше. Келиңиздер, кол чаап туруңуздар. Мынакей эмгек үчүн, кубаныч үчүн эң бир чоң толкундагылар. Сизге да микрофон берели. Не дейин эмсе ушу балдарыбыздын тарткан киносуна келип, ушулардын киносун көрүп, кичине болсо ham ушуларга поддержка берип келгениңиздер үчүн сиздерге келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Не дейин эмесе ушу баламын бул биринчи эмес, дагы акыркы дагы эмес кинолору аз болсо да ошо кыргыз элине, кыргыз киносуна кичинеден болсо ham салым кошуп келатат ушу балдарыбыз. Бул акыркысы болбосун, дайыма жакшы кинолорду тартып, кыргыз киносуна салым кошуп, элге кызмат кылып жүрө берсин. Балама ден соолук, өмүрү узун болсун. Ошон менен эле ушу аяш уулдарыма, баламын оорун колдон, жеңилин жерден алып дегендей ушу
ушуларыма чоң ыраазычылык билдирип кетейин. Анан кыздарыма, ушу улумдун карындаштарына, кыздарым бактылуу болгула ишиңерде, окууларыңарда ийгиликтер болсун кыздарым. Баарыңыздарга чоң рахмат. Кичине мен ушул жерде суроо берейин сизге. Негизи бүт кинолор кандай гана сахналык көрүнүштөр болбосун турмуштан алынат дейт да. Сапар акем сиздин үй бүлөңүздөн алган эмеспи? Кол чалып коюңуздар. Тамам сұрашабыз. Ошо кинону көрүп дагы балама ыраазы болуп отурам. Чындыгында келин деген бирөөнүн үйүндө эркелетип баккан баласы, бапестеп эркелетип өстүргөн бирөөнүн эле бөтөн үйгө барып, ошого көнүп, ошолордун ушундай кайненелери бар деген кинону көрсө өздөрүнчө аз-маз болсо ham өздөрүнө кичине нерсе алып бактылуу болот деген келиндердин эле бактылуу болушун каалай бермин. Рахмат барлығыңыздар. Ушул кинобузда дагы бир актерубуз бар. Бизден Ниязов Даниэль деген мырза сүйлөп коёюн дейт. Саламатсыздарбы Ош шаары, Ош чергесинин тургундары, барыңыздар менен көрүштөрүн абдан кубанычтамын. Бул сүйлөп аткан бала ким десеңиздер, атым Даниэль. Бул менин почти Сапар акенин киносунда экинчи ролум. Эпизоддо тартылган Максим болуп жана тамак менен шакекти алмаштырган бала менмин. Ошондуктан бул кино тарткан балга кубанычтамын. Мен үчүн бул киного тартылып канча убакыт короттум. Киного тартылдым да тарткан жокмун. Съемочный группага кандай жардам тийди? Бул үчүн мага эң важный эмес. Бул кинодо мен эмнени үйрөндүм, ошол мага важный. Бул жерде ар бир турган инсандарга мен терең ыраазычылык, барыңыздардын жаныңызда жүрүп, көп нерсени үйрөндүм. Буюрса дагы сиздер менен иштешем, өзүмдүн колуман келген жардамымды, кызматымды кылам деген ойдомун. Барыңыздарга рахмат, терең ыраазычылык. Ийгилик барыңыздарга. Ең кызыгы эртеңден Икрам акам менен Жомон акам күндө келет жеңемдер менен. Лежу Дубайга путевка алып шейге өтүш керек. Барлығыңыздар чыгармачылык тобубузга бир кат тууралуу жабыл коюңуздар, ыраазычылык билдирип, рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Калоочулар ийми келиңиздер, утуктасаңыздар болот. Эстеликке сүрөткө түшүңүздөр, кинобузду бөлүшүңүздөр демекчибиз. Сиздерге чыгармачылык топ албан ийгиликтер. Чоң рахмат. Алейкум жалпы бир туугандар, сиздер менен бүгүн ушундай жакшынакай кечеде жолугуп турганыма мен абдан кубанычтамын. Чындыгында Ош жергеси абдан берекелүү, меймандос келесиздер. Оштон самолет менен учуп келип, аэропорттон түшкөндө эле бир кандайдыр бир башкача сезимдер пайда болот. Себеп дегенде Оштон эли ушундай жылуу адамдарсыздар. Себеп дегенде эмне себептен айтып атам? Мен өзүм Нарындын жигитимин. Анан мына менин командамда Сапардан баш болгон Жанара, Акманай, мына Эркин продюсерибиз, Даню. Мына ушул экил адамдар ол бир командада иштейбиз, бирок ушул адамдардын баардыгы ойлоп көрсөм силердин балдарыңар экен. Оштон. Анан жалгыз эле мен Нарындык жүрө берем ушулардын арасында элечи. Чогуу иштеп эле. Чындыгында сиздерге рахмат. Ушул балдардын ата-энелерине рахмат. Ушундай балдарды жарык дүйнөгө алып келип, ушундай тарбия берип, мына ушундай деңгээлге жеткизип аткан ушул балдардын ата-энелерине чын жүрөгүмдөн тайзым айтмакчымын. Силерге жараткан Алла эки дүйнөдө ыраазы болсун. Чындыгында себеп дегенде мына ушул мен өзүм Нарындык болуп турсам дагы өзүмдүн жакын дос жоро жолдошторумду мына Ош жергесинен табылып турам. Ошондуктан мага азыркы күндө, азыркы учурда Нарын менен Ош бирдей эле. Ошондуктан сиздерге чоң рахмат, менин командама сиздерге чоң рахмат.